Айтсаңыз, келатқан 2020 жылға қайсы шаһарларға көптің ақша қаралған? Өзіңіз білесіз ғой, Жалауат шаарына, Қарақол шаарына қаралып, жақсы иштер атқарылды. Ошондой эле былтыр Токмо, Кара-Балта шаарларына. Биздин ушус боюнча келаткан жыл Балыкчы шаарына каралган дейт. Нарын шаары барбы, жокпу? Өзүңүз бардык шаарларды белгилеп кеттиңиз. Балыкчы шаарына да быйыл каралган. Ошону менен бирге баягы точка роста деп туруп шаарларга карап урбанизациялоо боюнча саясат жүрүп атат. Бул боюнча анан нарын боюнча өнүктүрүү боюнча быйыл 67 миллион каралып, общий суммасында губернатордун берген сунуштары боюнча 670 миллионго долбоор бар. Ал дагы мындай каралуу. Башка Нарын шаарына сурап атам. Өзүңүз билесиз го, Нарын областынын административдик борбору Нарын шаары, Нарын районунда дагы ушундай да. 7 областын бирөөсү, билесиз. Бул боюнча буга чейинки фракцияларда дагы суроолор берилип кетти. Алар бүгүнкү күндө ошо мэрлер өздөрүнүн жанагы өнүгүү стратегиясын жасап, аны өкмөткө министрлер кабинетине сунуштап жатат. Ошого байланыштуу кайсыл кабинет министрлигинде кабыл алынган чечимге карата жанагы пландалган акчадан бөлүнүп. Кабинет министрин башта да Акылбек Үсөнбековке жаздым. Өткөн жалпы жыйында дагы сурандым. Сизден сураныч, Нарындын атынан Нарын шаарына 1 миллиард сом карап бересиздерби? Ошондой эле Нарын областынын райондорунун борборлоруна, бул Атбаш районуна, Атбаш айылына, Чайек айылына, Байетов айылына, Кочкор айылына 300 миллион сомдон өнүгүүгө себеп дегенде айылдарыбыз, шаарыбыз эскирип кетти, жаңылаш керек. Комитеттин Уланбек комитеттин чечимине кирип койбойлубу? Буга депутаттар колдоп берип коюңуздар. Себеп дегенде бул акча Нарынга керек, өзүңүздөр билесиз, башка жакта жакшы өнүгүп атат, Нарындагы өнүксүн. Ошондой эле экинчи маселе бул Нарын шаарынын жол боюнча жол башталды, чоң жол дұрыс. Бирок акча бөлүнө элек. Качан бөлүнөт? Ким жооп берет? Бизде шаардын акча азыр биз бул жакта тейлөөчү биздин кызматкерлер бар. Тагыраак сиздин сурооңузга жооп берип койсун. Ал бирок биз жана пландаштырылган, өзүңүздөр билгендей, капиталдык салымдарга, жолдорго жылдын эле чыгымдарды көбөйтүп келатабыз. Ошондуктан азыр тагыраак жоопту башкармалыктын жетекчиси жооп берип койсун. Саламатсыздарбы? Финанс министрлигинин капиталдык салымдар башкармалыгынын башчысы Кудайбердиев. Нарын шаарынын Ленин көчөсү, Орозбак көчөсү, Шаралиева көчөлөрүнө бизде план боюнча 90 миллион каралып, андан сырткары ГКО аркылуу да 50 миллион каралып, жалпысынан 140 миллион акча каралды. Жок, 140 миллион жетпейт. Ленин көчөсү чоң көчө. 200 миллион беребиз депсиңер, 80 миллион эле берилиптир. Бир жылдык срок менен бүтүп берет. Ошондой эле Шаралиев көчөсүнө 1 сом акча бериле экенсиңер. Быйыл бүтүш керек эле. Жакындап билесиздер, суук түшөт. Качан бөлүп бересиздер? Бизге госзаказчик берген заявка негизинде карап берип атабыз. Минтранс бердиби ушуну? Ошо Минтранстын берген заявкасы боюнча которуп бердик да. Карап берип коесуздарбы? Которуп берип коесуз эртерээк. Ошондой эле мектептер боюнча, бала бакчалар боюнча сиздерден суранып атып, кандай десем, тажадык да биз. Которуп берип коелу. Бизге өзгө сураган жокпуз биз. Элге айлыга сурап атабыз. Карап берип коесуздарбы? Нарын шаарына райондук спорт мектеп курулмак да, акча которуш керек болот, которулбай жатат. Ал качан которулат? Нарын шаарында 2 чоң мектепти бүтүрүп атабыз. Мектеп эмес, спорт мектеп. Жок, азыр мен айтып атам да, капитал салымдардан каралып аткандарын. 2 чоң мектепти өзгөчөлөндүрүп биз ГКОго киргизип бүтүрүп атабыз. Ооба, билебиз. Ал спорт комплекс, ал кийин кирген, эми келип заявка келип түшсө, ошого карап беребиз. Жо, заявкасы бар экен да. Азыр 3 миллион сом. 3 миллион сом котош керек экен, тезирээк. Карап берип коесуздарбы? Бул жаңы түзүлгөн договор болушу мүмкүн, бизге заявка келип түшө элек да. Макул. Рахмат. Атбашы, Нарын шаар, Нарын райондору боюнча мектептер жабылып келатат, курулуп келатат, кээ бирлеринин документтери жазылат. Кирбей алган тизмеге жазып коесуздар. Нарын районунда Учкун деген айылга мектеп керек. Атбаш району Ачак айылына мектеп керек. Ошондой эле Акмус айылына баштапкы класс мектеби керек. Жазып койдуңузбу?